Рахмат Райым Мерим тышты болсын. Эми бул спорт, кээде утат, кээде утулат. Постоянно утөр жерде болбойт. Андай кайгырбаш керек. Мен ойлойм, бир эле область эмес, башка областты дагы кошуп алып, өзүнө балейши кылдырып алган бул ар кимдин колунан эле келе бербейт. Өзүңүздөр көргөндөй, Талас эле область эмес, Нарын область, ошол Оштон деле Баткенден жалып аттан ынтымакты колдоп келгендер бар. Кыскасы чөкпөңүздөр. Достук командасында куттуктайбыз. Бизге ушундай күчтүү соперник керек. Дагы будан күчтөнгөнүн каалайбыз. Кудай буйрса ошондо жакшы таймаш болот деп ойлойбуз. Анан бир Кудай буйрса мына инелерибизге обещать эттик эле. Эми негизи Таласта могу жерде контракт менен $50,000 менен ойной турган балдар бар. $40,000 бир аз алып кете турган балдар бар. Бирок кой деп действительно намыстанып, действительно ынтымак командада өзүнүн жанын канын берген балдарга бир кол чабып коелук, кандай дейсиздер, Мына Өмүрбекти айта турган болсок, бүгүн травма алып анан кандай нерсе менен ойноду мисалчы. Алла разы болсун. Аллах Таала жашоосун өмүрүнө береке берсин. Адам каралчык айта албаган, Алла каралчык айта албайт дейт. Азыр кээ бир эркектер бар, командага эмес үй бүлөсүнө убакыт бөлө албайт да. Ошону уруксат этсеңиздер, Талас элинин атынан деп туруп, Кудай буйрса, жакшы настроение менен, ошол жактан жаңы дух, жаңы дем менен кийинки турнирге даярдалып келейик, Кыргыз элинин атынан, Кудай буйрса, Талас элинин атынан, Талас образынын Көкбөрү Федерациясынын президенти Абдукапаров Эрланга умрага жолдома тапшырып коет. Кандай дейсиздер, Анарбеков, Айдархан, бомбардир. Красавчик. Аябай салымын кошуп кеткен жакшы бир кол чабып неме кылып койбойкпу. Умрага ушу ынтымак командасынын легендасы Анарбек уулу Сейитбек. Сейитбек красавчик. Алла разы болсун. Аллах Таала жашооңо өмүрүңө береке берсин. Биз сенин оюңду дагы деле сагынабыз. Андан кийин мыкты оюнчу Русланов Дастан. Күн түн иштеп аткан, бала чакасын көрбөй кызмат кылып аткан бул жерде команданын жетекчиси бар. Ошо Кыргыз элинин атынан ошо Адилетке дагы бере жолдомо иншалла. Аттарга жардам берип, балдарга жардам берип, биздин ынтымак командасынын сайапкерин чакырып коюк. Сизге чоң рахмат. Аллах Таала жашооңузга береке берсин.